Assalamu alaikum урматтуу Nurkeji YouTube kanalının kattалуучулары, көрүүчүлөрү. Кутмандуу кушуга күнүңүздөр менен достор. Бүгүн 29-3-ай 2022 жыл Москва вакыты боюнча саат 10:30 достор. Москвада бензиндин баасы 92 48 рубль 19 копейк, 95 53 рубль 19 копейк, 95 Power 56 рубль 29 копейк, дизель 57 рубль 49 копейк достор. Мен сиздер менен бүгүнкү бул чыгарылышта Devo Nexia автоназ сатыкка коюлуп атат достор. Жылы 2006 достор. 1.5 механический коробка достор. Свети кызыл. Мынакей, көрүп турганыңыздардай жууп тазалап деле кереги жок, ушул бойдон эле тарта берели дейт. Мына сиздер сураган доставкага өтө ыңгайлуу машина достор. Matiz, Nexia, Fit, Jazz деп мага мындай WhatsApp-ма өтө жазгандар көп болду достор. Мынакей сиздер үчүн Nexia 33 регион машинени казайын айтып атат, только айдайт дейт. Бар жогун жасатып койдум дейт. Кышкы дөңгөлөктөрү да жакшы экен, шипованный достор. Калпактары, муну азыр жууп тазалаганыбызда. Летний баллондор да бар, Дискасы менен летний баллондорго чейин бар экен достор. Кыскасын айтканда, алат только иштетет дейт. Иштерин эми жасап атат элем дейт. Мынакей достор, бир сыйра сиденьялары кыскасы азыр бир аз караңгылыкта туура түшүнөсүздөр. Мындай реальный покупательдерге достор, машинени по факту келип көрүңүздөр. Мынакей. Ар жак бер жак чирик-пирик өзүңүздөр бир сыйра көрүп аласыздар достор. Муну срочно эле тартып калдык. Мынакей. Мына турган турпаты машиненин мындай нормальный турат да машинечи. Мындай состояниясы өзү машинеден эле билинет го мындай. Кыскасын айтканда, мындай полный электропакет экен. Мынакей бар жогу иштейт экен. Мынакей блокировкада экен да. Полный иштейт экен. Опа! Ушундай достор, ветровиктер бар. Документ жагы өткөзүп алат. Таяр дейт. Кыскасын айтсам жазып берем. Продажаны ушундай жазып берет экен достор. Каласаңыздар өзүңүздөргө өткөзүп аласыздар. Ушундай достор. Сразу өткөзүп алыш керек. Сразу өткөзүп алыш керек. Басы боюнча 135 000. Өтө сонун баа коюлду. Азыр өлүп калган, чирип калган Nexиалар деле 120 000, 130 000 турат. Бул алардын алдыга караганда мындай тойго барса болчу да экен. Vento сатылбайбы? Сатылбайбы? Машина сатылбайбы? Канча? Vento дагы сатылат окшойт. Мына ушундай достор, чала бересиздер.